Бишкек шаарындагы Ак жол автобекетине байланыштуу блогер Бактияр Касенов өзүнүн социалдык баракчасында бир топ талаштуу пикирлерди таратып, Ак жол автобекетинин ишмердүүлүгүн негизсиз жүйө менен сынга алган эле. Бул маселе тууралуу Ак жол автобекетинин негиздөөчүсү Дүйшөмбү Сооронбаев түшүндүрмө берди. Көчө күнү түп айдоочулардын атынан деп Бактияр деген жигит ошол бир айрым бизге жолукпай туруп бир жактуу кылып бир баракчасына, Facebook баракчасына көп маалыматтарды, туура эмес, чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып ийиптир. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында менчикпи, өкмөттүкү бирдей кепилдик берет. Ал эми Кыргыз Республикасынын атуулдары кандай ишкерлик кылат, кандай ишкерлик менен алектенет, мыйзам чегиндеги ишкерликти жүргүзүүгө укуктуу. Анда киши кейбір ушул нерселерди түшүнбөй туруп, анан жанагы эки жүргүнчүлөр ташуунун жоболорун түшүнбөй туруп бир жактуу кылып чыгарып ийиптир. Бирок бүгүн сүйлөшүп, такташып, ошонун баарысын ордуна коюп, кайра калыбына келтирдик. Ал Facebook'tu өчүрүп, анан кайра чакырып алган. Чакырып алайын деп, анан өзү да түшүндүрмө берди элге. Ошо Facebook көрүүчүлөргө. Айдоочулардын талабы анан ошол Facebook баракчасына чыгарып ийгендин бир нерсеси эле бул болчу да, бизге ушул Ак жол автобекетинен бир платформа берсе деп да, ошол жерден жөнөсөк түп багытына деп. Бирок биз аны чече албайбыз ал маселени. Ал маселени атайын транспорт системасындагы уполномоченный орган бул кабаты ошол конкурс өткөрүп, конкурстун жыйынтыгы менен ташуучуну аныктап, ким жеңип алса, андан кийин кайсы автовокзалга бекитилет, ошону карап туруп анан ал кишилер чечет. Бул автовокзал менен сүйлөшүп, биздин перевозчтор менен сүйлөшүп барып, эгерде макулдашып бир ойго келсеңиздер, анда кагаз алып келсеңиздер, контракт, анда иштешүүгө болот. Анан контракт жок, мен бул жерден орун бере албайбыз деген чечимге келдик. Азыр ошого макул болушту. Анан ушу барабыз деп кетишти да. Ушу маселени чечебиз деп. Жибек жолу проспектисиндеги жөө өтмөктөгү темир бетон жана темир тосмолор эмне үчүн тосулганын Дүйшөмбү Сооронбаев мындай деп билдирди. Бул тосмолорду туура тосулган. Бул биз эмес, мэрия тарабынан тосулган. Себеп дегенде ушул Жибек жолу проспектисинин жээгине жеңил автомашиналары, минивендерди, автобустарды коюп алып, налог төлөөдөн качып, жанагы эки автобустардын техникалык абалы, айдоочулардын ден соолугу ошолор текшерилбей, стажысы текшерилбей, жүргүнчү ташууга 3 жылдык стаж болуш керек. Ошолордон качып текшерүүдөн ошол жерге токтоп, авариялык ситуация түзүп, анан троллейбустун жүргөнүн токтотуп салгандыктан мэрия атайын проект иштеп чыгып, ал проектни тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, анан ушуну канчалаган акча коротуп курган. Бул курулушка биздин тиешебиз жок. Бул мэриянын туура дегени, себеп дегенде жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун, жүргүнчүлөрдүн элдин коопсуздугу үчүн курулган нерсе. Бул туура нерсе. Кыргыз автобекетинин айдоочулары нааразылык пикетин уюштуруп жатканын, Ак жол автобекетинин айдоочулары туура эмес көрүшөрүн айтып, буларга токтолушту. Биздин Ак жол автобекети мына ушул 30 жылдан бери эмгектенет. Мен аз иштеген убактыма карабастан айта кетчү нерсе, элдердин көбү бизге көнүп, биздин эмгегибизди баалап, биздин ушул каттамыбыз менен пайдаланып, бизге көптөгөн жакшы нерселерди айтышып, ыраазычылыгын билдирип иштеп келатканга мен да ушул ыраазы болуп иштеп келгем ушул күнгө чейин. Эми ушул вокзалды жаап, же болбосо ушу бизге кошулуп деп талап кылган водительдерге кайрылып айтат элем да. Эмне үчүн булар деген өздөрү эмгектенип, ушундай биз сыяктуу экспресс атка конуп, элдерди көндүрүп, өздөрү аракет кылып иштегендин ордуна даяр нерсени эле үстүнө келип эле отуруп калгылары келет. Бул эми биринчиден туура эмес. Булар айтып атышат, иштеген күндөрүбүз аз болуп 4-5 күн деп жатып калып атабыз. Салыштырмалуу бул түптүн бригадасына салыштырмалуу бизде машина көбүрөөк, выходтарыбыз азыраак. Бизде эле ошол себептен мисалы үчүн бир жумалап деле жатып калган күндөрүбүз болот. Биз деле эчтеке унчукпай эле баардыгы мыйзам чегинде график аркылуу иштеп, убактысы менен жүрүп атабыз. Ну, я что могу сказать? Тюбским ребятам давали место на 132-м маршруте, им не понравилось. Дали где сокулукские ребята, там они стояли, грузились, не понравилось.
Ну что, теперь они к нам хотят залезть. У нас и так достаточно машин, 100 машин почти. Мы тоже работаем, слабо работаем. В неделю рейс у нас может получается. 2-3 дня в Караколе ждем, 2-3 дня в Бишкеке ждем. Ждем спокойно, никуда, ничего, никому не жалуемся. Ну сейчас такая вот работа. Много машин, бусиков, конкуренция большая. А как к себе машины еще взять? Мы тогда вообще работать не будем, в месяц 2-3 раза ездить. И не для того мы этот маршрут накатывали 30 лет, чтобы кого-то пришли ребята, они недавно какие-то ребята пришли, там 5-6 лет назад, и диктуют условия, мы хотим к вам. Ну как к вам? Это ж должна быть конкуренция, здоровой быть. Это не говорит о том, что если у человека там что-то где-то нормальное предприятие, как говорится, доход хороший, а у кого-то там плохой, он же и не может взять его к себе. Негизи бул жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелери боюнча бул жерде каралат. Ар бир перевозчикке контракт берилет. Ошо контрактка өзүлөрүнүн атайын графиктери, расписаниялары берилет. Ошо боюнча Минтранстан кайсы жерден жөнөш үчүн аларга автовокзалдарды бөлүп берет, аяка приказдар берилет. Ошол жерден гана жөнөтүш керек. Булар биринчиден мыйзам бузуулукка барып атат. Экинчиден ошо өзлөрүнүн ишиндеги болгон эрежелерди, мыйзамдарды жакшы түшүнө албагандыктан ушундай толкундоолорду жасап жатышат да. Эми алардын кызыкчылыгы, мен өзлөрүнүн эле айткам, силердин 20 ишкердин, 20 айдоочунун гана кызыкчылыгын ойлоп атсаңар, ушу ак жол автобекетинен жөнөп жаткан 200дөй айдоочу бар. Ошол эле багытты тейлеп аткан. Алардан да толкундоо болуп атат. Биз эми аларды аларчылап туура эмес жол менен кайрылуудан токтотуп атабыз. Анын үчүн мыйзам бар, анын үчүн атайын кайрылчу жерлери бар да, биз азыр кармап турабыз. Ак жол автобекетиндеги жүргүнчүлөрдүн ишкана тууралуу ой пикирин угуп көрдүк. Мен ар дайым эле ушул эми маршруткалар менен жол жүрөм. Таза, тыкан. Шофёрлор деле жакшынакай отношение кылат элге. Ыраазы элебиз. Мурункуга салыштырмалуу абдан эле жакшы болуп калды. Такси менен деле 5 саатта, маршрутка менен деле 5 саатта кирип барабыз. Анча-мынча кемчиликтер болот, анан аны оңдосо болот болуш керек. Калгандан баарына эле толук эле канааттандырылалык да. Кыргызстандын ар бир атолу мыйзамдын чегинде ишкерлик кылууга укуктуу. Ак жол автобекетиндеги айдоочулардын ишкана жетекчилигинин пикиринен улам, мыйзамдуулукту сактаган ишкананы негизсиз айыптоо алардын ишмердүүлүгүнө жолдоо болору талашсыз. Ишкерлерди колдоо мыйзамдын чегинде аныкталгандыктан баардыгыбыз үчүн мыйзам бирдей болушу кажет.